Бар Азия Бағбандар биримдиги 2 миллион гектар жерден 1 миллион гектар жерине жаңгак отургузабыз биз. Жаңгак. Бадам, мисте, пекан жаңгагы, фундук жаңгагы өзүбүздүн жаңгак. Кыргыздын жаңгагы. 1 миллион гектар жерге. 500 000 гектар жерге жалаң бадалды отургузабыз. Карагат, морожка, калина, клюква, брусника, ежевика, голубика, облепиха. Мына ушуларды, крыжовник. Жалаң ушуларды отургузабыз. Экөө тең переработкага түшөт дагы, экөө тең жакшы сатылат. Анан калган 500 000 гектар жерден 300 000 гектар жерине жүзүм кылабыз. Биз жүзүмдү өзүбүз жүзүм менен биз даже 3% камсыз кыла албайбыз. Как раз биздин өзүбүзгө жете турган жүзүм чыгат. Анан калган 200 000 гектар жерине не кылабыз? Өрүк, шапталы, анар, анжир, ошол жей турганыбызды гана. Акча боло турганы жаңгак, бадалды, малина, ежемалина ошолор акча болот. Жүзүмдү жейбиз, калганын болсо өзүбүз жейбиз ошо. Эми бул сиздердин идеяңыздар. Идеябыз ооба. Эми анча жерди алуу мүмкүнбү? Анча жерди алуу мүмкүн. Азыр Кыргызстанда 3,5 миллион гектар жер бар. Азыр биз 1 миллион 300 000 гектарды иштетип атабыз. 700 000 гектар 1 миллионга жакын гектар ФПСтин жери бар. Адан сырткары баягы күрдүүлүгү түшүп кеткен, жайлап алып жазылып турган азыр 9 миллион 400 000 гектар жердин 1,5 миллиону күрдүүлүгү кетип калган да. Жок. Ал жерде чөп да чыкпайт, эч нерсе болбойт, майдын аягында курап бошолот. Мына ошол жерлерге суу чыгарып, ошол жерлерди бак кылабыз. 3,5 миллион гектар жердин болгону 1,5 миллион гектар жерин биз данга, ошонун ичинде бардык помидор, огурцы, дарбыз бардыгына беребиз. Той чөптөргө малдарга 2 миллион гектар жерди бак кылабыз. Ошол 2 миллион гектар жердин бактын ичинде дагы бизне ошол жерде суу койгондон кийин ал жерге бизне баягы мал жакшы пайдалана турган, анан зыянкечтер жей албай турган той чөптөрдүн арасына отургузабыз дагы. Азыр техника өнүккөн, өзүң билесиң. Азыр түбүнө эле мына кичинекей трактор комбайндар бар, ошодон тележкасы менен акырын оруп туруп, ошонун ичинде дагы тоютка пайдаланабыз. 2 миллион кош түшүм. Кош түшүм. Түбүн дагы малга алып чыгабыз, малды дагы биз өзгөртөбүз. Малды. Баягындай bir çelek süt бере турган минимум. Ошондой же 2-3 челек süt бере турган чоң малдарды фермада багабыз. Ошол жерге биз эмне малдарга сонун шарт түзүп беребиз. Эгерде биз мисалы үчүн малдан корунуп туруп, ар бирибиз мисалы үчүн 1 гектар жерге $2000 кетире турган болсок, огражденияга, ал акча жөн эле воздухка учуп кетип атпайбы? Эми бул жакшы идея болуп атат. Бирок жогоруда айттыңыз, Айыл чарба министрлигине барсаң, түрдүү өздөрүнүн талаптарын кое берет, же болбосо түшүнбөйт. Кыскасы, тоскоолдук бар. Эми азыркы идеяңыздарды ишке ашырууга тоскоолдуктарды ашып өтө аласыздарбы? Азыркы идеяны ишке ашырууга биз тоскоолдуктарды тоскоолдук деп эсептебейбиз. Себеби дегенде биз түшүндүрүү, элди агартуу менен мына Кыргызстанды 3 жолу почти ар бир айылга кирип элдерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келатабыз. Мына интенсивдүү багбанчылыкка өткөрүп атабыз ошолорду. Өзүнүн эле кичинекей участогунда жасагандан кийин, алар бунун пайдасын көргөндөн кийин аларды токтотуп болбойт. Аларды эч ким токтото албайт.